алардын делегациясы Вашингтондон жана Брюссельден учуп келишти. Булар биз чогуу булар менен Кыргызстанда интернеттин акыбалы кандай изилдеп көрөйүн деп атабыз. Ушул изилдөөнүн основасында биз кандай интернетти Кыргызстанда дагы жакшыраак кылсак болот деп үмүттөнүп атабыз. Булар технический оборудование, тренинг беришет экен, каражат менен жардам берет. Булар өздөрү некоммерческий организация, эч кандай кызыкчылыгы жок. Булардын үмүтү ошо өнүгүп бараткан мамлекеттерге жардам берүү, интернет, информационный технологияны өнүктүрүү деп ошондой үмүт менен келишкен. Алардын айтымында биздин Кыргызстанда кандай экен? Булар айтат, башка мамлекеттерге салыштырганда Кыргызстанда интернет жакшы экен, технически дагы жакшы дейт, бирок көп нерсени деле жакшыртса болот дейт. Биз ошону карап көрөлү дейт. Бүгүн ошо биздин технический эксперттер менен талкуулоо болуп атат. Ошонун основасында мүмкүн Кыргызстанда интернет exchange point дегенди булар уюштурушат. Интернет exchange point бул интернеттин баасын да төмөндөтөт, анын объемун да чоңойтот. Мисалы латиноамериканский бир мамлекетте интернеттин баасын 100 эсе азайтыптыр булар. Ошо оборудование алып келип, акысыз мамлекетке бериптир. Анан алар ошон объемду чоңоюп, баасы да төмөндөптүр. Экинчи проект азыр талкуулап атабыз. Бул тоолордо аймактарга кандай интернетти жеткирип берсек болот деп. Булардын тажрыйбасы абдан чоң экен. Мисалы Непалда, Индияда ош тоолуу райондорго интернет алып барып беришкен экен. Ошондо Кыргызстанда дагы ушундай проектти биз ишке ашырсак болот деп ойлоп атабыз. Ошо тоолуу аймактарга коюу жөнүндө болуп атат да, силер ошол менен иштешет. Бул экинчи проект, биринчи проект бул интернет exchange point жасоо, экинчи интернет жетпеген жерге кантип интернетти жеткизсе болот деп ошону биз изилдеп көрөйүн деп атабыз. Эң негизги максаттын бирөөсү ошол. Анан IXP программасы боюнча да айтып Бул IXP программа деген булар акысыз оборудование мамлекеттерге берет экен. Ошо IXP-ни алып келгенде көп мамлекеттерде интернеттин баасы абдан төмөндөйт экен, интернеттин объему дагы чоңойот экен, кеңейет экен. Үчүнчү позитивдүү фактор бул местный контент пайда болот. Мисалы азыр биз интернетти колгондо көбүнчө же болбосо батыш мамлекеттердин же Россиянын содержаниясын окуйбуз да, ВКонтакте, Facebook деген. Булар Кыргызстандын өзүнүн контентин өнүктүргөнгө жардам беришет. Тиги оборудованиеди айтып атасызбы, жалпы депчи, ал канча турат дагы өзүбүз? Бул өзү оборудование. Именно ошол компания алып келип коюш керекпи? Жок, бул компаниянын оборудованиясы эмес, булар жардам беришет. Оборудование берген компаниялар булар Cisco, Oracle деген дүйнөдө эң белгилүү компаниялар. Алардын оборудование абдан кымбат турат да, өзү $100,000 кем болбосо керек деп ойлойбуз. Бирок булар акысыз алып келип беришет. Булардын кызыкчылыгы силер айтып атпайсыздар, жөнүндө жардам берүү депчи. Анан биз деген негизги караңгы адам дейсиңерби, кандай дейсиңер? Азыр айтып булар өздөрүнүн мисалы үчүн мындай жучок сыяктуу бирдемкелерин коюу максаты жокпу деген суроо болот да. Булардын организациянын миссиясы өзү, булар интернет ойлоп чыгышкан кишилер, ошондуктан интернетти канчалык мамлекетте көп болсо, ошончолук мамлекеттин экономикасы өнүгөт деп максаты менен жүрөт. Анткени интернет ойлоп чыккан кишилер алар азыр абдан эле бай кишилер, ошондуктан эч кандай финансовый кызыкчылыгы жок. Бул биринчисинен. Экинчисинен булар эч кандай өкмөткө да баш ийбейт. Булар Европада да иштейт, Африкада да иштейт, Латинская Америка, бүт дүйнө жүзүндө иштейт да. Үчүнчү фактор, биз өзүбүздүн эксперттер менен сүйлөшсөк, жучок көп койгон нерселерди биз оңой эле контролдойбуз дейт. Мисалы, оборудование аэропорттон келеби, булар ачып, карап, кайта жаап, анан колдоно турган организация берет. Ошондуктан андай жучок бар болсо, биздин спецслужбалар аларды оп оңой эле таап коет да. Ошондуктан булардан эч кандай максат жок. Орусча айтып коелу.